Базаркулова алыскы Жалал Абад областынын Тоостор районундагы Балдар искусство мектебинин мугалими. Ал комузда кол ойнотуп, балдарга комуз үйрөтүп келет. Элеттеги балдардын комузга кызыгуусу жакшы дейт мугалим. Бизде Тоостордо 280 бала окуйт. А жерде өздөрүнчө багы окуучу кайсыл предметти жактырса, ошого барат да. Мисалы үчүн би бар бизде, комуз бар, кылгыяк бар, фортепиано бар, сүрөт бар, андан тышкары хор бар. Мына ушул сабактарга кирип билим алышат да. Бүгүнкү ушул билим берүү илим министрлигинин тарабынан уюштурулган курстарга ушу эң алыска райондон келдим. Кыргызстандагы ар бир булуң бурчтан ушу мугалимдер өзүнүн квалификациясын жогорулатуу үчүн келип отурабыз. Абдан жакшы, мыкты эжей агайларыбыздын сабактарын алып, ушу бүгүнкү күндөгү илимге болгон балдардын көз карашын өнүктүрүү максатында жакшы сабактар болду. Мына ошонун үстүндө иштеп атабыз. Андан сырткары комуз боюнча, вокал боюнча сабак алып атабыз. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору Манас эпосу балдардын дүйнөсүндө темасындагы манас таануу, комуз төкмөчүлүк, комуз менен ырдоо боюнча мектептен тышкаркы кошумча билим берүү мугалимдердин билимин жогорулатуу курсун баштап, аларга өз кесибин билген мугалимдер, комузчулар тажрыйба бөлүшүп келет. Манас эпосун жайылтууда мындай курстар керек, сөзсүз керек. Ушул курстар аркылуу мугалимдер билимин байытып, тажрыйба топтоп, өздөрүнүн билимине дагы билим кошуп, анан кийин көз карашын, манас таанууга болгон көз карашын байытып, анан кийин сабак берүүдө чоң, ушул курстардын чоң мааниси чоң да. Манас эпосун жайылтууда сөзсүз элдик педагогика менен манас эпосунун ички мазмуну, элдик педагогикалык салт, нарк, бала тарбиялоо ыкмаларын колдонуп, сабак өтүш керек, кружокторду да ошол багытта алып барыш керек. Ошондо кыргыз элинин түпкү түшүнүктөрүн кошо балага аң сезимине сиңирип, бүгүнкү мезгилдеги ааламдашуу мезгилинде манас эпосунун орду чоң да. Манас эпосу аркылуу кыргыз элинин түпкү түшүнүктөрүн, байыртан бери келаткан маданиятын, тарыхын, наркын үйрөтүүдө ушул манас эпосунун орду абдан чоң. Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2022-2027 жылдардагы улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программанын негизинде Манас Семетей Сейтек Кыргыз элинин башчысы руханий мурасын окутуу жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар токтомунун мугалимдердин деңгээлин жана педагогикалык чеберчилигин өнүктүрүү иретинде Манас эпосу балдар дүйнөсүндөгү темасындагы иш-чара өткөрүп жаткандыгына мугалимдер ыраазы. Ушул келген 10 күндүк окууда жалпы эле манас таануу боюнча экен. Мунун ичине кирип аралаштырып чакырыптыр комузчуларга тиешелүү, анан вокал боюнча ушуларга тиешелүү. Негизи мен өзүм музыка мугалимимин. Анан мектепте комуз кружогун жүргүзөм. Баягы башталгыч комуз таануу боюнча да. Анан негизи өтүп аткан мына бул чакырган, бул жака чакырган эң эле керектүү нерсе экен. Мисалы билгендери болот, билбегендери болот, көп нерселер менен таанышып, өзүбүзгө бир жакшы нерселерди алдык деп ойлойм да. Анан ушу балдарды ушу келечектеги кыргыздын салт санаасы, үрп адаты, бүт накыл аспаптарын үйрөтүү боюнча бул эң керектүү курс экен. Ошон үчүн биз бул жерден алган билимибизди, көргөн практикаларыбызды ошол балдарга жакшынакай кылып туруп жайылтып берүүгө аракет кылабыз. Иш-чаранын башкы максаты мугалимдердин билимдерин жогорулатууга, манас эпосун балдардын арасында жайылтууга, тереңдетип окутууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргыз Республикасынын педагогикалык кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо Республикалык институтунун мектептен тышкаркы кошумча билим берүү уюмдары менен биргеликте ишке ашып, жыйынтыгында алар үчүн атайын сертификаттар берилмекчи.